Gün суықтағандан бері Бишкекте көмір сатқан жайлар көбейді. Кыргыз көмір мамлекеттик ишканасы сатып жатқан көмірлер шарыктарга жетип жатабы? Дегеле Бишкек шаарында көмүрдүн баасы канчадан? Бүгүн биз ушул суроолорго жооп изебиз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз көмір мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары Гүлчором Молдалиев Бишкек шаарында 11 көмір кампасы бар экенин, андагы баа 5300 сомду түзөрүн билдирди. Азыркы учурда Кыргыз көмір мамлекеттик ишкана тарабынан Бишкекте 11 көмір кампа ачылды. Чүй облусу боюнча 9 көмір кампа ачылды. Чүй облусу боюнча ар бир райондо Кеминден баштап Панфилов районуна чейин бирден тонн база бар. Бишкек шаарында 11 тонн база бар. Ал тонн базаларда баалар Бишкекте көмір кампалардын баасы 1 тоннасы 5300 сомдон, Чүй облусунда баалар 5000 сомдон 5800 сомго чейин. Мисал катары келтирсек, биз көмүрдү Кара Кече көмүр кенинен алып келебиз. Ошондуктан баягы Кара Кечеден эң алыс болгон Панфилов районунда 5800 сомдон сатылат көмүр. Токмокто 5100 сом, Кантта 5200 сом, Сокулукта 5300, Сокулукта 5400дөн 5600 сомго чейин. Былтыркыга салыштырмалуу көмүрдүн баасы Кара Кече кенинен 500 сомго кымбаттады. Ошого байланыштуу көмүр кампаларда да көмүр былтыр 4700 сомдон болчу, быйыл ушу 5100дөн 5800 сомго чейин. Бул баа күз-кыш мезгилине бекитилген. Март 25-жылдын мартына чейин ушул баа болот. Кыргыз көмір мамлекеттик ишканасынын кампасында сатуучу болуп иштеген Арымбек Жапар Садыков бир күндө 5 камазга чейин көмүр сатылып жатканын айтты. Кыргыз көмір мамлекеттик ишканасы менен биргеликте ушу топ базада быйыл 3-жыл иштеп атам. Азыр быйыл 2024-жылы сентябрда баштаганбыз. Көмүр 5300дөн сатылып атат, көмүрлөр жакшы келип атат. Азыр суроо талап көп болгондо байланыштуу көмүрлөр калбай калып атат. Мисалы бүгүнкү күнгө 22-сине эртең менен 3 машина, аз түштөн кийин 2 машина келген. 150 тонна келген, көмүр калбай калды. Кыргыз көмүр деген логотип менен жазатып, мешокторго да салып берип атабыз. Мешоктун да баасын койду. Бир мешогу мына азыркы биздин ошо жазаткан Кыргыз көмүр деген логотип менен чыгарган мешогубуз 40 килограммга чейин чыгып атат. Ошондо ушу 5300 менен мешогунун балдардын работасын кошкондо ушу 250 сомдон айланып атат. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын өкүлү Сырак Омаров күн сайын бааларга мониторинг жүргүзүлүп жатканын билдирди. 15-сентябрдан баштап сиз билгендей биз мамлекет көзөмөл ишке кирди. Азыр бүт топ базаларга биздин аймак бөлүмдөр баалар коюп берген. Эми азыр биздин аймак бөлүмдөр адистери ошо текшерип, мониторинг жүргүзүп, азыр бүт республика боюнча азыр мониторинг болуп атат азыр. Анан сөзсүз ар бир топ базаларда тараза болуш керек. Тараза жок болсо штраф айып салынат. Өскөнөрдө конушунун тургуну Мирбек Сариев Кыргыз көмүр ишканасынын кампасындагы баа карапайым адамдардын чөнтөгүнө ылайыктуу дейт. Көмүр алайын деп келгем, жана Кыргыз көмүрдүн өзүнүн группасы бар. Ошого кошулгам эле. Келди, түш баштады деди, 2 машина келди. Түш баштаган үйдөн өзүм Өскөнөрдө жан конушунда турам. Ошол жерден келичек деле уже калбай калды. Эми эртең мененке буюрса жазылып күтүп атабыз. Азыр келет дейт кечинде. Кечинде келсе эртең менен 8:30-дан баштап таратып баштайсыз. Ошондо алабыз го буюрса. Частныйларды кыдырып келдим, алар эми өздөрү эле айтып атат, КамАЗдан мынча калып атабыз, тинче калып атабыз. Анан бизге ушул баа туура деп, алардын баасы буга караганда кыйла көбүрөөк. Эми бул нормалдуу элдин чөнтөгүнө ылайыктуу да. Жеке менчик унаасы менен көмүр ташып келип жаткандар учурда 6000 сомдун айланасында сатышууда. Алар көмүрдүн баасынын кымбат болуп жатышын күйүүчү майдын, унаанын тетиктеринин кымбаттыгы, көмүр алып келүүдөгү кыйынчылыктар менен байланыштырышат. Бишкекте өзүбүздүн көмүр кенден сырткары Казакстандан дагы көмүр импорт болуп келет. Анын баасы жергиликтүү көмүргө караганда кымбатыраак болот. А сиз кышка даярсызбы? Пикириңизди калтырыңыз.